Эми жанагы Киселевдин китептеринде, Акладниктин китептеринде бир көңүл бура турган нерсе. Канча жылкынын сөөгү табылат, койдун сөөгү табылат, бугунун сөөгү табылат, чочконун сөөгү жок. Демек 6000 жыл бою кыргыз чочко баккан эмес экен. Чочко таандык эмес кыргызга. Кийин жана шариятка байлап атат. Жок, андай эмес. Себеби көчүп, конуп жүргөндө чочкону менен көчкөндү элестетип көрбөйсүңбү? Мүмкүн эмес да. Үстүнөн ыплас деп кыргыз жытынандагы мына жылкы суу ичкенден кийин сууну бүркөт оосуна. Канча таза. Ылай сууду жылкы ичпейт, билесиз. Ооба. Көрбөйсүзбү? Эми чочко деген чочко да. Ошон үчүн 6000 жыл мурун кыргыздын мекендеген жерлеринде бир да сөөктүн чочконун сөөгү табылбаган. Мына жерде жөөт менен кашташкан. Ошол Шумер доорунда билесиздер, бер жакта Саргон, бул Саргон Акат деген жөөттүн башкарган эми Авраам урпактары да. Ошо доор мына Санжырага кирип калыптыр да. Анан бир кызык нерсе, кыргыздар ошо доорда малын айдап тийгенде, жылкыга тийгенден кийин артынан кууп барып, мына минтип жазып атат да. Карыялар кеңешип отуруп, ар түтүндөн бирден бала алып, Майманбекти баш кылып, Жороке Баатыр, Кажыбас Кадыке, оттон тайбас Олжоке, суудан жанбас Молдоке, чоктон кайтпас Жолукелер болуп, чапкан малдын аркасынан барган экен. Барса, Индиян деген эл экен, чек арасы бек экен, бар шайманы тел экен, катышкан адам кар экен, дүнүйөсү тар экен дейт. Индияны айтып атат. Тарыхта сактар Индияга биздин доордон 3-кылымда, биздин доордон мурун 5-кылымда барганы тарыхта бар. Демек, мына Санжырада Индияга барып калды деп атпайбы? Бул жөн эле ойлоп чыгарган эмес экен да.